Саламатсыңарбы окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы үйлөрдүн курулушу, табиятта турак жай куруу, турак жайдын мааниси жана функциясы. Сабактын максаты турак жай, үй куруу түшүнүктөрү менен таанышасыңар. Интеллектуалдык билиштиктериңер жана логикалык ой жүгүртүүлөрүңөр өнүгөт. Айлана чөйрөгө этият мамиле кылууга тарбияланасыңар. Турак жай деген эмне? Турак жай адамдар же жаныбарлар дайыма жер деген үй, курулуш, орун. Турак жай адатта жагымсыз аба ырайынан коргонуу, уктоо, тукум калтыруу, эс алуу жана башка үчүн кызмат кылат. Байыркы адамдар жаныбарлардын сөөктөрүнөн курмаларды курушкан, сыртына терилерден жабышып жашашкан. Айрым элдер бутактардан, камыштардан, сөөктөрдөн курмаларды куруп жашашкан. Андан кийин убакыттын өтүшү менен жыгачтан алачыктар жасашкан, сыртына бугунун терисин, аюунун терисин жана башка терилерди жаап жашап келишкен. Малчылар жана мергенчилер көчмөн болушкан. Аларга туруктуу жашаган үйлөрдү куруунун кажети жок болгон. Анткени алар жер которуп, көчүп конуп жүрүшкөн. Ошондуктан алар жеңил бөлүктөргө ажыратылып, жыйноого ылайыкташкан үйлөрдү курушкан. Кийинчерээк айрым элдер бөлүктөргө ажыратылбастан дөңгөлөк менен жылып жүрүүчү үйлөрдү да ойлоп табышты. Вагондон. Илгери кыргыз эли ата-бабаларыбыз көчмөн болгондуктан баарыбызга белгилүү боз үйлөрдө, чатырларда жашашчу. Азыр сабакты бышыктоо иретинде сүрөттөгүлөрдүн турак жайын аныктап, чийим аркылуу көрсөткүлө. Азаматсыңар балдар. Бака көлчүктө жашаган. Чымчык уяларда жашайт. Тоок канарда жашайт. Үй жаныбарлары мал сарайларда жашайт. Иттин уясында жашайт. Ал эми адамдар болсо үйлөрдө, тамдарда жашашат. Үйгө тапшырма. Өзүңөр жашаган турак жайыңардын сүрөтүн тартып жөнөткүлө. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Сак саламатта болгула.